Жалал Абадтагы балдардын психоневрологиялык ооруканасынын курулушунан аткаминерлер мамлекетке 17 миллион сомдук чыгым келтирген деп шектелип жатат. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалымат кызматынан билдиришти. Аталган факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 304 кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 306 беренелери Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгына каршы келишим түзүү менен кылмыш иши козголду. Учурда жогорудагы факты боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 20 июлда Бишкек шаарынын эркин экономикалык аймагына барды. Мамлекет башчысы Тандем монолиттик биметалл радиаторлорун чыгаруучу заводдун курулушу менен таанышты. Заводду ишке киргизүү 2018 жылдын сентябрь айына пландалууда. Ал ишке кирсе 300дөн 500ге чейин жаңы жумуш орундары түзүлөт. Президент Сооронбай Жээнбеков ошондой эле кездеме чыгаруучу Фая текстиль заводун көрүп чыкты. Фая текстиль заводунда тигүүчү жиптерди, пахта кездемелерин чыгарышып, жип ийришет. Жумуш менен 100 адам камсыз болгон. Жылдын аягына чейин алардын саны 200ге чейин көбөйтүү пландалууда. Мындан тышкары мамлекет башчысы Бишкек эркин экономикалык аймактын субъектилери өндүргөн продукциялардын көргөзмөсүн көрүп чыкты. Мамлекет башчысы Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасы Эркин Асрандиевке эркин экономикалык аймактын инфраструктурасын азыркы талаптарга жооп бергендей жакшыртуу үчүн эркин экономикалык аймактын дирекциясы менен тыгыз байланышта иштөөнү тапшырды. Акырында президент Сооронбай Жээнбеков кыска мөөнөттө ЕЭП алкагында жогорку атаандаштыктын шарттарында эркин экономикалык аймакты өнүктүрүү боюнча көз карашты даярдоонун зарылчылыгын белгиледи. Мен билем эмне проблема бар экен бул жерде. Сабак тараптан, таможня тараптан, ИТ тараптан эмне болуп атканы бар экен. Ошону токтошо керек. Биз эгерде мамлекет кол өнүгөбүз десек, жумуш орун түзөбүз десек, салык айлыкты көбөйтөлү десек, биз өндүрүшкө, бизнеске шарт түзүш керек. Биз коргош керек. Биздин милдетибиз, мен башка барлыгы милдетибиз. Бишкек шаарынын райондор аралык сотунун судьясы Гүлжан Эсеналиева кызматынан бошотулду. Тийиштүү буйрукка судьялар кеңешинин сунушунун негизинде президент Сооронбай Жээнбеков кол койгонун президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Ага ылайык Гүлжан Эсеналиева жергиликтүү соттун судьясынын кызматынан бошотулуп, анын аталган соттогу судьялык ыйгарым укуктары өз каалоосу менен мөөнөтүнөн мурда токтотулду. Жарлык кол коюлган күндөн баштап күчүнө кирет. Бишкек шаарынын кийинки мэрин шайлоо күнү дүйшөмбү 23 июлда белгилүү болот. Бул тууралуу Спутник Кыргызстанга Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Албек Ибраимовдун кызматынан бошотулгандыгы тууралуу өкмөт башчынын токтомун бүгүн алдык. 23 июль күнү жыйын өткөрөбүз деди Бекматов. Эске салсак, 19 июль күнү Албек Ибраимов УКМК тарабынан кармалып, 1-май райондук соту аны 29 августка чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бүгүн 20 июлда Чүй облусунун Суу Самыр жайлоосунда өткөн Кыргыз Республикасынын малчылардын 5-республикалык чогулушуна катышты. Өкмөт башчы өз сөзүндө белгилегендей, республикабыздын калкынын 70%га жакыны айыл жергесинде жашап, айыл чарбасы менен алектенип келет. Андыктан өлкөбүздүн экономикасында айыл чарбасынын ролу эң чоң. Акыркы 5 жылда айыл чарбасын колдоо боюнча жалпысынан 28 миллиард сомго жакын жеңилдетилген кредит берилген болсо, анын жарымы мал чарбасына бөлүнгөн. Учурда республикада 1,6 миллиондон ашуун ири мүйүздүү мал, 6 миллиондон ашык кой эчки, 820 миң жылкы бар. Мындай өнүгүү динамикасы жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттерибиздин туура багытта экендигинен кабар берет, деди ал. Өлкөдө 4 ветеринардык лаборатория курулуп, аларды жабдууга 100 миллион сом бөлүнүп берилди. Облустарда 12 регионалдык ветеринардык лаборатория капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Мындан тышкары, чет жакка чыкпастан өлкө ичинде малдарды эмдөө максатында малдын жети-түрлүү ылаңына каршы вакциналарды алуу пландаштырылууда, деди өкмөт башчы. Саламатсыздарбы? Балдарыңыздарды жакшылап караңыздар. Кыргызстанда суудагы коопсуздук эрежелерин сактоо зарылдыгы тууралуу маалыматтык түшүндүрүү иштери күчөтүлөт. Бул тууралуу вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова аталган маселеге арналган жумушчу кеңеш менен жүрүшүндө билдирди. Анын айтымында, жайкы каникулдардын башталышы менен жаш балдардын жана өспүрүмдөрдүн сууга чөгүп кетүү учурлары көп катталууда. Маалыматтык түшүндүрүү иштерине жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, кварталыйлар, турак жай комитеттери жана жарандык активисттер тартылат. Буга катар теле берүү жана радио аркылуу тематикалык сюжеттер жана эфирлер чыгарылып, уюлдук байланыш абоненттерине балдарды көзөмөлдөөнүн маанилүүлүгү тууралуу эскерткен билдирүүлөр таркатылат. Ачык турган көлмөлөр бул балдардын жана өспүрүмдөрдүн өмүрүнө коопсуздук туудурат. Муну ар бир ата-эне эске тутуусу зарыл, деди Алтынай Өмүрбекова.
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун талкуулоо боюнча тегерек стол өткөрдү. Анын жыйынтыгында жалпы катышуучулар аталган мыйзамга байланыштуу өздөрүнүн сунуш пикирлерин жазуу түрүндө беришип, кабыл алынган сунуштарды Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясына жиберүү чечимин кабыл алышты. Тегерек столго Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын баш кадиси Нурсултан Анарбаев, Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын юристи Азамат Нарынбаев, Арабаев атындагы теология кафедрасынын башчысы Эрмек Бектуров, укук коргоочу Дүйшөн Абдылдаев, Кыргызстан Ислам университетинин проректорлору, коомдук фонддордон белгилүү диний ишмер Өзбек Ажы Чотонов, Мутакаллим коомунан, Аалымдар кеңешинен, Ички иштер министрлиги, Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинен жана муфтияттын кызматкерлери катышты. Бишкекте кайра куруу иштеринен кийин жаштар сейилбагы ачылды. Бишкек шаардык кеңешинин басма сөз кызматынын билдиришинче, реконструкция 2017 башталган. Сейилбактын 27 гектар жалпы аянтынын 4,5 гектар аянтында реконструкция иштери аяктаган. Оңдоо иштеринин жүрүшүндө балдар аянтчасы, футбол талаасы уюштурулду. Мындан тышкары отургучтар жана таштанды салуучу урналар, гейзер фонтаны орнотулду. Эми сейилбактын аймагында күнү түнү милиция пункту иштейт. Жаштар сейилбагы 1957 уюшулган. 26 июль күнү Бишкектеги Ала Тоо кинотеатрынын алдында 150дөн ашык кыргызстандык жана чет өлкөлүк кол өнөрчүлөрдүн эмгектери жарманкеге коюлат. Ага Россия, Индия, Ооганстан жана Борбор Азия мамлекеттеринен коноктор келери күтүлүүдө. Оймо фестивалынын максаты Кыргызстанда кол өнөрчүлөрдүн рыногун кеңейтүү. Фестиваль 31 июлда Чолпон Атада уланып, 5 августта жыйынтыкталат. Индиянын Нью-Дели шаарында кыз келиндер арасында өтүп жаткан күрөш боюнча мелдеште Айпери Медет кызы менен Мээрим Жуманазарова алтын медаль тагынды. Бул туурасында бүткүл дүйнөлүк күрөш бирикмесинин расмий сайтында жарыяланды. Мээрим Жуманазарова 68 кг салмакта, Айпери Медет кызы 76 кг салмакта чемпион аталган. Жуманазарова чечүүчү кармашта индиялык Дивя Какранды 11-0 эсебинде жеңип алса, Медет кызы финалда кытайлык Ю Жен Дингти 11-0 эсебинде жеңген.